Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн мен сиздерге Word программасында иштөөнүн үлгүсүн көрсөтөм. Заман талабына ылайык азыр баарыбыз онлайн сабак өткөнгө милдеттүүбүз. Демек, баарыбыз бирибиз экинчибизге кандайдыр бир маалыматты жеткирүүдө электрондук үлгүнү колдонуп жатабыз. Демек, текст терүүгө туура келет. Алгач бизге керектүү документти кантип сактайбыз? Word программасына кирген соң, файл бөлүмүнө киребиз. Сохранить бөлүмүнө кирип, өзүбүзгө ыңгайлуу сөздү тандап сактайбыз. Мисалы, биринчи сабак. Сохранить. Демек, бизге керектүү документ биринчи сабак деп сакталды. Андан соң компьютердин клавиатура бөлүмүн пайдаланып, бизге керектүү документти теребиз. Мисалы, Кыргыз Республикасы. Эгерде биз туура эмес терип алсак, анда биздин клавиатурадагы мындай белгини же болбосо Backspace клавишасын басуу аркылуу өчүрөбүз. Эгерде баарын бир заматта өчүрүүнү кааласак, аны көк түстө же болбосо баарын белгилеп алып, мыштын жардамы аркылуу андан соң Backspace клавишасын бассак, баары бир заматта өчөт. Биз физик болгондуктан мен төмөнкүдөй текстти пайдаланууну чечтим. Мээге чабуул. Бул бизде 11 класстарга пайдаланылат, же болбосо керектелет. Алгач суроосу, андан соң жообу. Эми биз терген документти каалаган форматта өзгөртүп алсак дагы болот. Мисалы, алгач темасын алалы. Эгер темасын башка форматта өзгөрткүбүз келсе, шрифт бөлүмчөсүндөгү бул бөлүмгө кирип, каалаган форманы тандап алабыз. Анын жанындагы анын өлчөмүн же болбосо кичирейтип же чоңойтуп алсак болот. Эгерде аны каалабасак, анын жанындагы чоң А жана кичине Аны пайдалансак болот. Чоң Аны бассак, биздин текст чоңойот, ал эми кичине Аны бассак, биздин жазган текст кичирейет. Ал эми бул жерде Жны бассак, бул жирный кылат, же болбосо жоонойтот. Ал эми Жны эмес Кны бассак, ал
кыйшайтып же болбосо курсив абалда жазат. Ал эми чыны бассак астын чийип жазат. Эми андан соң жазылган тексттин түсүн өзгөрткүбүз келсе, анда асты кызыл менен сызылган А тамгасына киребиз. Бул жерди бассак, бизге каалагандай түстүн түрлөрү чыгат. Мына мисал үчүн кызыл. Биздин текст кызыл болуп белгиленди. Эгерде суроону өзгөчөлөнтүп белгилей турган болсок, анда абзац бөлүмүндөгү мына белгиге киребиз дагы. Каалаган түстү тандап коебуз. Мисалы, мен сарыны тандадым. Мына. Демек, суроо сары түс менен белгиленди. Эгерде аны каалабасак, кайра өчүрүп койсок болот. Эгерде биз кандайдыр бир аралыгын чоңойтуп, же болбосо тексттердин арасындагы аралыкты чоң же кичирейткенди кааласак, анда аны терген текстибизди белгилеп алып, мына бул белгини басабыз. Канчалык чоң санды бассак, тексттердин арасындагы аралык ошончо чоңойот. Эгерде кичирейтсек, анда кичирейет. Мына. Эми эгерде биз текст терүүдө ортосуна же болбосо борбордук бөлүгүнө жазгыбыз келсе, анда абзац бөлүмүндөгү по центру деген бөлүктөн тандайбыз. Эгерде оң жак жагына жазгыбыз келсе, анда андан кийинки бөлүгүн басабыз. Андан соң текст терип баштайбыз. Эгерде эки капталы бирдей болуусун кааласак, андан кийинки бөлүмдү тандасак, анда эки капталында бирдей аралык калып текст жазылат. Мына ушундай. Эгерде биз кандайдыр бир иш кагазды же болбосо кандайдыр бир жумуштан жооп суроо үчүнбү, же болбосо кандайдыр билдирүү жазуу үчүнбү текст тере турган болсок, мисал алалы, арыз. Анда текстти алгач узатасынан жазып, андан соң аны оңдоп койсо болот. Мисалы, мен азыр өзүм иштеген мектеп директоруна арыз жазайын. Т. Жапаров атындагы орто мектебинин директору Майрам Усмановна Ботобековага ошол эле
мектептин физика мугалими Кундузай Кудайбердиевадан арыз эми караңыздар. Бул жерден эмнени өзгөртсөк болот? Текстти көк кылып белгилеп алып, абзац бөлүмүндөгү нол бөлүкчөнү бассак, ал биздин жазган текстти баракчанын оң жак бөлүгүнө жылдырат автоматтык түрдө. Мынакей. Курсорду мыштын жардамы менен арыз деген жазуунун алдына алып келип туруп, борбордук бөлүкчө дегенди тандап койсок, арыз деген сөзүбүз баракчанын борбордук бөлүгүнө жылдырылат. Мына ушинтип автоматтык түрдө жылдырып алсак болот. Эгерде текст оң жак бөлүгүндө болуп, аны кайра артты көздөй жылдыргыбыз келсе, анда артка жылдыруучу бөлүмдү бассак, анда биздин терген текстибиз автоматтык түрдө артты көздөй жылат. Эми курсорду тексттин алдына алып келип туруп, клавиатурадан, сиздердин клавиатураңыздардан Tab клавишасын бассак, анда автоматтык түрдө абзац абалына келет. Эгерде Backspace'ти бассак, анда кайра өчүрүлөт. Эгерде терилген текстке рамка бере турган болсок, анда биз разметка страница бөлүмүнө киребиз. Андан ал жерден граница заливки бөлүмүнө кирип, ал жерден рисунок деген бөлүмүнө киребиз. Андан сүрөттөрдү өзүбүзгө жаккан бөлүмүн тандап, окейди бассак, биздин баракчага граница пайда болот, же болбосо кооздолот десек болот. Мына ушуну менен бүгүн мен сиздерге айтайын деген маалымат акырына чыкты. Эмки сабакта калган бөлүмдөрдө иштөөнү же болбосо калган программада иш алып баруу жөнүндө маалымат берем. Саламатта калыңыздар.